Ысык-Көлдөгү Асман шаарынын курулушуна 30-июнда капсула салынат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы Маданият жана эс алуу паркын ачып жатып билдирди. Мамлекет башчысы шаардын долбоорун даярдоого 2 жылдай убакыт кеткендигин айтты. Аталган шаарда 500 миңден 700 миңге чейин адам жашайт деп пландалган. Аянты 4000 гектарды түзөт. Садыр Жапаров Асман шаарын тыштан келген инвесторлор саларын кошумчалады. Долбоордун таржымалына бир аз кайрылсак, бийлик Ысык-Көлдүн жээгине кеминде 500 миң жашоочуга ылайыкташкан экологиялык заманбап баардык шарттары бар шаар курула турганын 2021 жылы жайында жарыялаган. Анда бул шаар балыкчы шаарынан 15 чакырым алыс жерде жайгашаары 7 жана 10 жыл аралыгында салынары айтылган. Ошондой эле долбоор Бишкектеги ыш көйгөйүн чечүүнү, туризмди өнүктүрүүнү көздөөрү белгиленген. Баштапкы долбоордо шаар үстүнөн караганда комузга окшош болоору көрсөтүлгөн. Өкмөт Асман шаарын куруу дирекциясын 2021 жылы сентябрда түзгөн. Кээ бирлери бул идеяны колдосо, бир катар жарандык активисттер долбоорго каршы чыгып, Асман шаарынын курулушуна жол жок деген кыймыл түзүлгөн. Алар Ысык-Көл менен анын жака белиндеги жерлер коргоого алынган биосфералык аймакка кире турганын, шаар курулса экологиялык каатчылыкка себеп болушу ыктымал экенин эскертишкен. Кыргызстанда ушул тапта 30дон ашуун шаар бар. Өлкө эгемендик алгандан бери жаңы кала курулган эмес. Буга чейин бир катар активисттер Бишкектеги ыш, тыгын өңдүү көйгөйлөрдөн улам башка шаар куруп, борборду көчүрүүнү, чакан шаарлардын шарттарын жакшыртууну сунуштап келишкен.